10-ай 7-ай 10-айдын 5-күнү акырап. Кыргыз эсепчилиги боюнча 12 ай 24 маалдын 17-си. 7-айы ушул күнү туулат. Акырап маалы ушул айдын 15 жарыгын бүт камтыйт. Илимде күн өз жолунун 195 градусуна келип жетет. Асманда чаян турган жылдыздар тобу көрүнөт. Акырапта акыр күз болот деген улама сөз эл ичинде айтылып жеткен. Акыраптын кыргыздардагы бир айтылышы чаян болуп, чаян турган жылдыздар тобунун ушул айда көрүнүшүнөн улам аталган түрү бар. Акырап маалында күзгү кой кыркын мезгили болот. Зырк бөрү карагат, ширбилердин бүрү төгүлөт, чийбышып тарткыдай болот. 10-айдын 20-күнү 15 тогу. Кыргыз эсепчилиги боюнча 7-айынын 15 жаңысы үркөр менен ай тогушот. Того белгилери айкын болуп, аба бузулуп, жаан-чачын болот. 10-айдын 20-күнү кабыз. Кыргыз эсепчилиги боюнча 12 ай 24 маалдын 18-си. 7-айы ушул күнү толот. Кабыз маалы ушул айдын 15 караңгысын бүт камтыйт. Илимде күн өз жолунун 210 градусуна келип жетет. Асманда чаян турган жылдыздар тобу болуп турат. Эл ичинде кабызда эккенче казаныңа кууруп же деген улама кеп бар болуп, кабыз маалында күзгү эгин экпеген. Кабыздын эртедеги айтылышы жаа болуп, 7-айынын соңунда чаян турган жылдыздар отуруп, жаа турган жылдыздар тобу кылаят экен. Кабыз маалында койго кочкор агытып, кой кууту башталат. Аны менен тең чачуу эчкиге теке коюлат. Кой эчки санагы 150 күндө туйт. Күн түн сар эсепчилиги.